Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешмеде аймактарды комплекстүү өнүктүрүү пландары жөнүндө айтып берди. Ал белгилегендей, бир айыл, бир продукт долбоорун республиканын бардык аймактарында ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Ал ошондой эле өнөр жай тармагын өнүктүрүүнүн пландарына токтолду. Мамлекеттин экономикасын алдыга тартып кетүүдө биз сиздер менен чогуу биргелешип аракеттенүүбүз зарыл. Сиздер бир жээк, министрлер бир жээк, башкалар бир жээк болбой, бир ынтымакка, ырыкка келип, билекти түрүп иштешүү зарыл. Иштей турган иштер абдан көп. Кардиналдуу чечимдерди кабыл алып, ири суммадагы каражаттарды жумшообузду талап кылып жатат убакыт. Бирок айтарым, чечилбеген бир да проблема болбойт. Адамдын колунан келген нерсенин баарын жасоого болот. Координацияланган финансылык, фискалдык жана акча кредиттик саясаттын жаңы ишканаларды ишке киргизүүнүн натыйжасында ички өнүмдүн номиналдык көлөмү 919,4 миллиард сомду же өсүш 107% түздү. Бул өз кезегинде кошуна жана Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө салыштырмалуу туруктуу жана алдыңкы көрсөткүч болуп саналарын Министрлер кабинетинин төрагасы кошумчалап, 2023 жылы республикалык бюджет 500 миллиард сом өлчөмүндө бекитилгендигин билдирди. Ошондой эле Тоо-кен тармагынан 48 миллиард сом киреше киргендигин, бул көрсөткүч мурунку жылдарга салыштырмалуу 2,5 эседен ашык экендигин белгиледи. Салыктык кирешелер 229 миллиард сомду, жетакталган планга карата 100,5% түздү. 2 жылда өсүү темпи 214% түздү. Номиналдык жактан салыктык кирешелер 2 эсе көбөйдү. Жергиликтүү бюджетте силер дагы бизге ушундай темптер менен жетишиңиздер зарыл. Салык кызматы 154,6 миллиард сомду 2 жылда 200%га өсүштү түздү. Бажы кызматы 74,3 миллиард сомду такталган планды 100%га аткарды. Ал эми 2 жылда өсүшү 260%га чыкты. 2023 жылы Кыргызстандагы шаарларды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүнөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бөлүнгөн каражат жумушсуздукту кыскартууга, инвесторлорго шарт түзүүгө жана жергиликтүү өндүрүштөрдү кеңейтүүгө колдоо көрсөтүүгө жумшалышы керектигин белгиледи. Ошондой эле транспорт жана коммуникациялар министрлигине бардык жол эксплуатациялоочу мекемелерин жаңы техникалар менен камсыздоону тапшырды. Акылбек Жапаров белгилегендей, техника иштей турган аймактын өзгөчөлүгүнө жараша алынышы керек. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле жол боюндагы башаламан соода объектилерин, уруксатсыз орнотулган павильондорду, таштандыларды тазалоону тапшырды. Быйыл Бишкек шаарынын 20 конушун жаратылыш газы менен камсыздоо маселесин иштеп чыгуу зарыл. Улан-Батор шаарынан үлгү алып, жылытуунун экологиялык таза түрлөрүнө өтүшүбүз керек, деди Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн ушул эле республикалык кеңешмеде. Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров учурда 27 жаңы конушка жаратылыш газы киргизилгендигин билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы экономика жана коммерция министрлигине, финансы министрлигине жана Бишкек шаарынын мэриясына Газпром компаниясы менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Бишкек шаардык мэриясынын отчетун кароо жыйынтыгы менен муниципалитетке 1000 автобус сатып алуу маселесин иштеп чыгуу тапшырылды.